мисалы бир күнөө иш кылсаң, сенин ошо колуңан кылган деп да бир келет. Анан кээде күнөө иш бир бале келсе, ал бале даража көтөрүлгөн үчүн келет деп. Ошол келген баленин кайсы учурда даража көтөрүлөт, кайсы учурда күнөө үчүн келди, кантип ушуну айырмалайбыз? Адам баласы башына бир бале келгенде дароо биринчи өзүнүн кемчилигин издеп, Кудай Таалага истигфар кылып, жалдырап сураш керек. Анткени көп учурда, көпчүлүк учурда адам баласы кемчилик кылат. Күнөөсүз адам жок. Ошондуктан эми башына бале келсе, мен даражам көтөрүлүп атабы, же күнөө кылып атам деп отура берген болбойт. Адам баласы дароо ошо күнөөсүн эстеп, Кудай Таалага кечирим сураш керек. Даражасы көтөрүлүп атса, альхамдулилла, ал көтөрүлгөн нерсе көтөрүлөт. Бирок адам баласы өзүнүн кемчилигин издеп, биринчи дароо тобо кылып, жакшы иштер кылганга аракет кылыш керек. Тагдырга ыйман келтириш керек. Анан кандай убакта даражасы көтөрүлүп атат, кандай убакта жаза болуп атат бизге белгисиз. Алла Таала эмне даражасын көтөрүп берип атабы, же күнөөсү үчүн берип атабы? Ошондуктан адам баласы өзүнүн күнөө кылып жүргөнүн, күнөө иштеп жүргөнү бул анык нерсе. Ошондуктан эң биринчи күнөөсүн оңдогонго аракет кылыш керек, тобо кылыш керек. Күнөө десе эле баягы ойлобоңуздар, адам баласы бул бирөөгө зыян келтирип же бирдеме кылды. Күнөөнү кылбаган адам жок. Бирөөнү ушактап коюш ыктымал, жаман көрүп коюш ыктымал, же жүрөгүндө кек сактап коюш ыктымал, көрө албастык кылып коюш ыктымал, жаман ойлор кетиш ыктымал. Ушунун баары тең күнөө. Ошондуктан адам баласы дароо эмне өзүнүн кемчилигин издеп, Кудай Таалага кайрылыш керек. Ушуну биринчи аткарыш керек. Анан даражасы көтөрүлгөн болсо, Алла Таалага кепилдик берген, көтөрүлгөндөн кийин көтөрүлөт. Бирок адам баласы өзүнүн кылган кемчилиги анык болгондон кийин ошо менен алек болуп, ошого көңүл буруш керек. Анан дагы бир экинчи маселе бар. Мисалы бир адамды көрүп калган болсо, бир адам башка бир адамдын башына бир бале кыйынчылык келип калган болсо, кээ бир жемелеген адамдар бар да, бул ушундай күнөө кылган, анан ушундай ошон үчүн болуп атат депчи. Бул да туура эмес. Ал адамдын мурун күнөө кылганын көрсөң, балким ал тобо кылгандыр, сага айтпай, билдирбей. Алла Таала жардам берсин, жеңилдик кылсын, балким даражасын көтөрүп аткандыр деп жакшы күмөн кылыш керек. Күнөөсү болсо, Кудайым болсо тобо кылат. Алла Таала жеңилдетет деп, ага жанагынтип табалап алады, адамды жамандабаш керек да. Көп адамдар да бар да, ушуну көрмөк бул, ушунун башына бале келди, ушундай болду деп, ал кыйналып атса, огош бетер аны кайгыртып же жаман сөздөр айтат. Андай кылбаш керек. Адам баласы өзүнүн башына бале келген жок, Кудай Тааладан афия, тынчтык, аманчылык сурап, Алла Таала мени куткар, күнөөмдү кечир, аманчылыкта болоюн деп, Алла Тааладан жалдырап тилеш керек. Башка бирөөдөн ушинтип сабак алышыбыз керек. Аларды табалап жемелегенден эч бир пайда жок.